Июнь айындагы урушта жакындарын жоготкондордун катарында Арапбай Маматовдун да уулу бар. Ал Каргашада эң кичине уулунан айрылган. Жашы 21ге араң толгон Элман ал учурда студент болчу. Окууга кеткен бойдон үйүнө кайткан эмес. Мен келип карап атканда артынан пистолеттин оогу келип тийген. Пистолеттин оогу деле чарчап келип тийген алысыраактан атылып. Аркасынан кирип алдын тешип чыга албай кайрылып барып, эки мээнин ортосуна туруп калган дешти доктурлар. Эми кичине өзүнүн келип өзүнүн сезим пайда болуп калса анан операция алып октолобуз деп 1 сутка, почти 1,5 сутка кармап турушту, бирок өмүрү кыска экен, өзүнө келе албай. Анан бул дүйнөгө кош айтышып кете берди. Эми арманын баары арманы ичинде кетти да. Мектепти кызыл аттестат менен аяктаган Элман ошол учурда Жалалабадтагы медициналык коллежде билим алчу. Келечекте бир эле ата-энесин эмес, мугалимдерди да көптөн үмүттөндүргөн Элмандын ысымы өзү окуган Жалалабад шаарындагы номер 16 мектепке берилген. Мектеп жааматы болсо жыл сайын июнь айында эскерүү иш-чарасын өткөрүшөт. Жакшы окуган, тартиптүү, уюштуруучу, эмгекчил, эң алдыңкы окуучулардан болгон. Көп окуучулар Элмандын өмүр баяны, ошондой эле анын жүрүш турушу менен идеал катары тутат. Батырларча курман болгон Арапбаевдин мектепте музейи да ачылган. Ага өзү колдонгон буюм тайындары, жазган дептерлери сакталып турат. Элмандын бир туугандары энесинин жаш курагын азыркыдай элестетип билим уяга келип турушат. Бир эле окуучулар эле болбостон, бул көрсө укам бул жерде жашоочулар дагы ушул көңүлүнө туура келип, жүрөгүнө жакын алынып калган бала болуп чыккан да бул жерде. Ошонун эмесинен эле ушул элдер дагы өздөрү талап кылышып, ушул баланы биздин балдарыбызга дагы кийинки уул кыздарыбызга дагы үлгүлүү бала болчу деп, ошо элдердин сунушу менен жана ошондой эле ушул мектеп коллективинин сунушу менен мектепке аты коюлуп калган. Расмий маалыматтар боюнча 2010 жылдагы июнь окуясында 400дөн ашуун адам каза болуп, 2000ге чукул адам ар кандай жарат алган. Ошол окуя учурунда 50дөн ашуун адам дайынсыз жоголгон. Жаңылай Болотбекова, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалалабад шаары.